Бизде мындай бир форма бар, экологиялык уруксат дейт. Ошондой экологиялык уруксатка жанагы канча зат выбросы деп коет. Разрешение на выбросы. Канча зат чыгыш керек абаны булгаганга. Анан сбросы деп коет. Канча затты сууга таштаганга. Ушул кагаз жок болуп атат. Анан ошо канча таштандыларды ушу айлана чөлүнө жайгыш. Ушу кагаз жок. Бул кагазды жөн эле албай коюшкан. Албай коюшкан, бирок ошо көзөмөлдүү органдар ошого жок реакция кылган эмес. Реакция кылган эмес. Эми түшүнүктүү да кандай. Эми өйдө жактан ар кандай эмелер келип, анан эми коркушкан, эми азыр айта албай атышат, бирок ошо актын окуганда эле көрүнүп турбайбы? Эми аны жазбаса, оорчундуу болгон ошол мыйзамды бузулуп аткан жерге жазылбаса, анан көз жумуп коюп ошого мүмкүнчүлүк берсе, эми азыркы учурда ошо центр ошону айтпай, дүйнө жүзүлүк акционерлерин алдап атышат. Акционерлерге, булар акционерлерден коркот. Анткени акционерлерге айтып атат, биз эч качан мыйзам бузган жокпуз. Акционерлер азыр сурайт, келишимде мынтип турат, Кыргызстандын мыйзамын сакташыңар керек болчу. Эми силер буздуңар. Азыр жок бузган жок деп, ошо эмне үчүн мындай жолго барып атат? Анткени мына 12-жылы биз ошундай мыйзам бузулду. Анан жанагынтип доо коюлду. Мен ошо кезде эсептеп берген 5 миллиард доллардан ашык 256 миң миллиард сом менен десенде, биздин өкмөт ошону толук укугу менен пайдаланып сотко барыш керек болчу. Булар сотко барат, башында 40 эсе азайтып, жанагы доону эсептеп, Темирсариев жетекчи болчу, башчы болчу комиссиянын. Азайтып, мага таң калыштуу нерсе, ошондо мен эксперт болуп чакырышкан, Темирсариев өзү чакырган. Эксперт болуп бериңиз, тактап бериңиз. Анан тактап берип, ошо отчетку уже парламентке барарда, бир күн калганда чыгарып, Жарасиевна, сиз эсептеген могу эсеп абдан чоң, болбойт деди. Анан кандайча болбойт десем, аны центр төлөй албайт. Бизге төлөй албаган эмне кереги бар? Бизде мыйзам бузду. Биздин жанагы методика өкмөт бекитип берди. Бул биз суверендик өкмөтпүз. Биз өзүбүз билебиз, өзүбүздүн мөңгүнү кандай баалабыз? 1 сом, 1 тиын же 1 цент, ал өзүбүздүн укугубуз. Конституцияда толук жазылып турат. Анткени 12-чи берене боюнча недра баары ал элдин байлыгы. Анан 48-чи беренеде жазылып турат. Ошо айлана чөлүнөгө зыян келтирбей, право на благоприятно окружающий среду биздин жарандардын укугу. Ошон үчүн биздин жарандардын укугу 48-чи беренеге пайдаланып, 12-чи беренеге пайдаланып, биз ушундай методика эметип, биздин мөңгүлөргө моундай эме болсо, таштандылар жайгаштырса, моундай эсеп кысап болот деп. Ошондо ошону азайтып туруп бергенде мен таң калдым да, эмнече силер аларга бооруңар ачып атат. Анан түшүнүктүү болду. Анткени ошолдо толук укугубуз бар болчу. Ошо 12-жылы токтоп, азыркы эмеге аларды жоопкерчиликке тартканга. Түшүндүргөн жокпу? Бирок алар ошо жанагынтип азайтып, анан жанагы стратегическое соглашение деп 17 жыл ошого барып атышпайбы? Өкмөт баш тартып, жанагы соттон бүт эме жана долларын кайра кайтарып, кайтарган деген эмне? Булар мыйзамды бузган жок деген берип коюшпады аларга. Ошон үчүн алар менеджмент акционерлерге айтып атат, мына булар жөн эле бизге асылган, мына өздөрү баш тартты. Баш тарткандан кийин мына биз мондай буларга мындай бир взнос кылып, инвестиция кылып бизге бир мындай бир кандай белек кылып берип койдук буларга, эми мейли булар бир байкуш кыргыздар ушуну оңдосун деп. Бул туура эмес да, анткени бүт статусту юридикалык жагынан бузуп. Азыр биз ушу жана жарандык активисттер берип, мына мыйзам бузулду. Мыйзам ушундай эметилди, булар бүздү менеджмент деп. Бирок акционерге биздин биринчи максат азыр акционерлерге жеткизиш керек.